Саламатсыздарбы, Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанга келди. Анын учагы бүгүн 13 февраль күнү таң эрте Манас аба майданына конуп, экс-төрага бир нече унаанын коштоосунда шаарды көздөй чыгып кетти. Белесек, Камчыбек Ташиев Германияда дарыланууга кеткен эле. Мындай чечим менен досумдун өзүн сактап калдым. Жапаров Ташиевди УКМК төрагасы кызматынан алар алдында ага телефон чалган. Чечим кабыл алар алдында досума телефон чалып, бул жакта болуп жаткан абалды түшүндүрүп, кызматтан алып жатканымды билдирип, анан чечим кабыл алдым. Мен мындай тез чечим кабыл алуу менен досумдун өзүн сактап калдым деп эсептейм, деди президент. Ал аксакал көк сакалдар досун жолдон адаштырып, атын жамынып, генерал тарапка өткүлө деп парламент депутаттарынан тарта жооптуу мамлекеттик кызматтагы адамдарга, аттуу баштуу делген адамдарга чейин чыга башташканын белгилеген. Камчыбек Ташиевди кызматтан албасам, жогорудагы багытта иш алып баргандардын аракетинин аркасында бул сөздөр дагы да күчөп, мамлекеттик түзүмдө иштегендер арасында коомчулукта ажырым пайда болуп, ал турсун тирешүүлөргө дагы алып келмек. Ошондуктан досумду кызматтан алууга туура келди. Мамлекеттеги стабилдүүлүк мен үчүн баарынан жогору, деди президент. Булак Спутник KG. Өлкөнү ким башкарарын бир уч адам эмес, ал чечет. Садыр Жапаров бир мөөнөт өзү, бир мөөнөт жакын досу отурат деген имишкептерге комментарий берип, Кыргызстан демократиялык өлкө экенин, андыктан бардыгын шайлоо чечерин белгилеген. Конституцияга ылайык ар бир жаран шайлоого катышууга укуктуу. Ал эми кимге эл ишеним артса, эл арасында кимдин рейтинги жогору болсо, ошол президент болуп шайланат. Ошондуктан бир мөөнөт тигил, бир мөөнөт бул деген сөздөр демократиялык принциптерге туура келбейт, саясий маданиятка да жатпайт, деген ал. Булак Спутник KG. Жогорку кеңештин экс-спикери Нурланбек Тургунбек уулун Жапаров Ташиев тандемин бузду деп айыптаган блогер кармалды. Бишкек шаардык милициясы билдиргендей, ал соц тармактарга жарыялаган материалдарында өлкө жетекчилердин аброюна доо кетирди деп шектелүүдө. Ошондой эле ал милиция кызматкерлерине баш ийбей, аларды сөгүп сакканы белгиленген. Булак Спутник KG. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулунун кызматтан кетиши 75 адамдын кайрылуусуна байланыштуу. Жапаров бул суроого кабарга берген маегинде жооп берди. Түздөн-түз тиешеси бар деп айткандан алысмын. Балким ошолордун же аларды уюштургандардын жетегине кирип кеткендир. Балким ошол катасын сезип, депутаттардын өз ара бөлүнө башташына жол бергенине өзүн айыптуу сезип, ушундай жыйынтык чыгаргандыр, деди президент. Булак Спутник KG. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.